Biyilik деген özü adilet boluş kerek. Egerde biyilik adilet bolbosa, oşol biyilikti jaratkan el, baylıkты jaratkan el, akılды jaratkan el, elden aşıp hiç nerse жоқ. Bardығы elдің укугун туурулашын. Мамлекет дагы oşol adamдын укугун, elдің укугун öde көтөрүп, бири-бири менен болгон мамилесин туурулашын жасалат. Мына ушул турмуштун ордошуна, мына ушул президент менен elдің ортосуна жанагы жасакер бийликтегилердин тоскон көшөгөсү катуу неме кылып койду да, таасирин тийгизип койду. Биз 5 жылдын ичинде bir 20%'imiz bayıdık. Kalgan 80%'imiz oşoğa jakınыбыз gedeylendik. Эми мындан бияка 5 жылда эмне болобуз? Гуманитардык жардамды сурап жаңжалдашып атабыз. Гуманитардык жардам дегенди биздин өзүбүздүн тилге көтөргөндө бул садага. Илгери календерлерге дубанага берчү да. Азыр эми элдин баары ошону талашып калды. Айласыз болуп калды. Турмуш оор болуп атат. Ошол турмуштун оордугун биз чыныгы оордукту көзүбүз менен, акылыбыз менен көрүп, бийликтеги чындык орномоюнча турмушубуз